Урматтуу мекендештер, мына бүгүн биз курт түшүрүүнүн бүгүн качанчы күнү? 3-чү күнү экен, Так, кызыңыз канча жашта? 12 жашта. Так, сиздер бүгүн 3 күндөн бери диетаны кармап атасыздар. Сууну ичип атасыздарбы? Так, төркө күрүч жеп атасыңар. Бир аз гана картошка, бир аз гана сухарь жеп атасыңар, Эми, урматтуу мекендештер, мына азыр биз ушул чоң кыздар, кичинекей кыздар кайсы чыкканын азыр көрөбүз. Так. Мынакей бул менин ассистентим, неме менен көрсөтүңүз, чылдырыңыз. Булар мына үйдө көтөрүңүз. Мынакей бул аскарида. Жанында мына аскарида ичинде өзүнүн жумурткалары менен. Эми сурашып атышат, бул деген ичеги го, ичегинин жок, ичегинин ичи слизисти мындай түшкөндө адамдын ичи ооруп алып тура албай калат, урматтуу мекендештер. Бул ушул курттун эле аскариданын ушу биз берген чөптөн кийин ушундай болуп бузулуп, телосу бузулуп түшкөндөгү гербези. Так, бүгүн 3-чү күн экен, дагы 2 күн көрөбүз. Сиз экинчи балаңызды алып келдиңиз, өзүңүз дагы неме болуп атасыздар. Так, мындай бир уйкудан, же мындай бир басып тургандан бир жакшы жагын өзгөргөнү билинбейби? Билбейм, бияка келебиздеги карабатырдан келебиз. Так, булар түнү кандай уктачу эле? Түнү мындай шилекке акчу эле булардын оозуна? Бир жерде жатпай, томулонуп, тияка бияка ойдолонушат эле. А ооздоруна шилекке агып калчу эле? Байкабадыңыз беле? Агат, кечиксин шилекке агып калчу эле. Так, тишин кычыратат беле булар? Тиштерин кычыратат эле. Мына урматтуу мекендештер, демек, адамдын ичинде куртту биз кайдан бар экенин каяктан билебиз? Биз клиникадан, биз адамдын айткан даттануусунан билебиз. Бул эжеке 2 баласын мага окшоп, кийин менин возрастыма келгенде ооруп калбасын деп, 2 баласын алып келип, азыр ичиндеги куртун текшертип турган мезгили. Демек, балдар түнү тиштерин кычыратат экен, шилекке агат экен. Эми азыр 5 күн тазалагандан кийин, анан биз бул балдардын абалын дагы көрөбүз. Эми бир эле ушу курт эле чүрүп койбостон, эжеке жакшы бул балдарын дагы дальнейшем мүмкүн перекс менен дарылаганга алып келер, мүмкүн массажга алып келебиз, азыр көрөлү. 5 күн ичегин тазалай берели, андан кийин менин приемумда болосуңар, Урматтуу мекендештер, келиңиздер, жаш балдардын бардыгында сөзсүз түрдө ичегидеги курттар болот. Мен бул рекламаны чыгарып атканда эле айтканмын. Кыргызстанда 25 курт регистрациядан өткөн, анын өзү 250 курт бар, ошонун 25-и Кыргызстандан өткөн. 10 адам турган болсо, сөзсүз түрдө 8-inde сөзсүз түрдө ичегисинде курт болот. Демек, биз ичегиде курттарды тазаламайынча, биз оорудан арылбайбыз. Эң биринчи оорунун астма болобу, жүрөк оорубу, ашказан оорубу, ичек оорубу дегеле адамдагы оорунун бардыгы ичегиде курттардан башталат. Адамдардын ичин тазаламайынча биз оорулардан арыла албайбыз. Келиңиздер, ден соолукту каралыңыздар, саламатта болуңуздар. 13 жаштагы кыздын ичинен чыккан курттар.